Борбор каланын көчөлөрүндө тест атым жайлары козугарындай жайнады. Мындай күркөлөрдүн бир нечеси бир эле жерге бири-бирине улай жайгашып алышкан. Маселен, Чуй проспектиси менен Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде ондогон тест атымдар орун алган. Алар бири-бирине өтө жакын жайгашкан аз келгенсип, күркөлөр коомдук мекеменин түбүнө салыныптыр. Эгерде шурудай тизилген тест атым жайлардын биринен өрт чыга турган болсо, жанындагы бардык мекемени өрт каптаары маалым. Мындай жагдайды эске алуу менен буга чейин мамлекеттик экотех инспекциянын өкүлдөрү аларды текшерүүгө алып, айрымдарына 50 миңге чейин айыппул салыныптыр. Себеби мындай тамактануучу жайлардын басымдуу бөлүгү газ баллон колдонушат. Текшерүү учурунда аны алып салышат да, текшерүү бүткөн соң кайрадан коюп алышат дейт адистер. Мындан улам аталган ведомство тарабынан өрт коопсуздугун көзөмөлдөө жаатында өкмөткө жаңы сунуш киргизилүүдө. МЧС менен биргелешсе иштеп чыкканбыз. Нормативный правовой базаны, ушу правила пожарной безопасности өзгөртүүлөрдү киргиздик. Өзгөртүүлөрдүн киргизгенде анын ичинде немелерди киргиздик? Газовый оборот, газовый баллондорду кандай сакташын, кандай применение кылгандарын, ушу фастфуд деген нерселерди баарын киргизгенбиз. Азыркы убакта документ жогорку кеңештен чыкса, буюрса ушул регламент менен иштейбиз. Тест атым жайларында бир эле өрт коопсуздугу эмес, анын ичиндеги санитарды кабалда чоң мааниге ээ. Коомчулукка маалым болгондой эле, анда иштеген ашпозчулар атайын тамак даярдоочу колгап, үстүнө формада кийишпейт. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун өкүлдөрү бул райондогу талапка жооп бербеген тест тамактануучу жайлар жакын арада мыйзам чегинде жабылышы мүмкүн экенин айтышат. Санитардык абалы текшерүү учурунда санитардык абарлар аябай көп табылган. Ал боюнча биз протокол түзүлүп, постановление токтом чыккан, штраф салынсын деген жана санитардык кемчиликтерди жоюу үчүн санитардык эскертме берилген. Талаптарды жоюу, кемчиликтерди жоюу боюнча санитардык эскертме берилет. Санитардык эскертменин суроого келгенде биз деген контролдук проверка жүргүзөбүз. Анда дагы ал талаптар жоюлбаса, анда объектини жабууга муктаж болобуз. Ал эми бул аймактагы административдик мекеменин түбүнө тест тамактануучу күркөлөрдүн салынышы мыйзам талабына жооп береби деген суроо менен Бишкек шаардык башкы архитектура башкармалыгына кайрылдык. Алар буга тийиштүү документтер мэриянын алдындагы жер пайдалануу башкармалыгына жиберилди деген жүйөнү айтып, толук маалымат бере алышкан жок. Ошол эле учурда күркөлөрдүн жанындагы эски имаратты атамекендик ишкерлер мамлекеттик мүлк фонду жарыялаган тендер жолу менен утуп алышыптыр. Айтымдарына караганда бул жерге ден соолукту чыңдоо комплекси курулуш керек экен. Бирок ал ишти аткарууга жанында турган тест атымдар тоскоолдук жаратууда дейт. Бизге тоскоол болунган бул коммоктор, шавырмалар, булар пожарный нормаларга топ келбейт. Анан да көптөгөн незаконно берилген да бул жер. Болгон эми андай суроолорду бердик, алар менен жолуктук сүйлөштүк, эч кандай майнап чыккан жок. Өкмөт тарабынан да мамлекеттик экотех инспекцияга өрткө каршы алдын ала бардык чаралар көрүлүп, мындай тест атымдардан тарта ири соода борборлоруна чейин текшерүү тапшырмасы берилген. Балким коюлган талаптар аткарылып калса, шаар ичиндеги мыйзамсыз иштетилип жаткан жайлар жөнгө салынат дейт адистер. Жазгүл Майденова, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.